Кимдин эрендиги агып кетсе, анда ал бүт денесин сууга жуусун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Эрендик түшүп калган кийимди да, булгаарыны да сууга жуусун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Эгерде эркек аял менен жатып, эрендиги куюлса, анда экөө тең суу менен жуунсун. Алар кечке чейин таза эмес болушат. Эгерде аялдын айызы келсе, анда ал тазаланыш үчүн 7 күн үйдө отурсун. Ким ал аялга колун тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ал тазаланып жаткан убакта жаткан нерсенин баары таза эмес болуп эсептелет. Ал отурган нерсенин баары таза эмес болуп эсептелет. Ким анын төшөгүнө колун тийгизсе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Ким ал аял отурган кандайдыр бир буюмга колун тийгизсе, ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Ким ал аялдын төшөгүндөгү бир нерсеге же ал отурган нерсеге колун тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Эгерде күйөөсү ал аял менен жатса, анда анын таза эместиги күйөөсүнө өтөт. Күйөөсү 7 күн таза эмес болот. Ал жаткан төшөк да таза эмес. Эгерде аялдын айызы келип жатканда эмес, башка убакта көп күнгө чейин канакса, же алган демейдеги айызынан кийин дакса, анда ал аял канагып жатканда, айызы келген убагындагыдай эле таза эмес болот. Айызы агып жаткан убагындагы төшөк сыяктуу эле канагып жаткан убагында аял жаткан төшөк таза эмес. Айызы агып жаткан убагындагы нерсе сыяктуу эле канагып жаткан убагында аял отурган нерсе да таза эмес. Ким аларга колун тийгизсе, ал таза эмес. Ал кийимдерин жуусун, өзү да сууга жуунсун. Ал кечке чейин таза эмес болот. Аял канынан арылгандан кийин өзүнө 7 күн эсептеп алсын. Ошондон кийин ал таза болот. 8-күнү аял жыйын чатырынын кире беришине ыйык кызмат кылуучуга 2 бактек же 2 жаш көгүчкөн алып келет. Ыйык кызмат кылуучу канаттуулардын бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалат. Ыйык кызмат кылуучу аны теңирдин алдында денесинен аккан канынан ошентип тазалайт. Алардын арасындагы менин турагымды булгап, өздөрүнүн таза эмес нерселеринен өлбөсүн үчүн Исраил уулдарын таза эмес нерселеринен ушинтип сактагыла. Денесинен эрендиги агып турган, эрендиги агып кетип таза эмес болуп калгандар жөнүндөгү, айызы келген аял жөнүндөгү, таза эмес нерсеси аккан эркек же аял жөнүндөгү, таза эмес аялы менен жаткан эркек жөнүндөгү мыйзам ушул.